Математика сабагында бул сыяктуу амалдарды көп эле жолу аткарып келе жатабыз. Мисалы, 2 кошулган 3 барабар 5ке. 6 кошулган 1 барабар 7ге. Же болбосо, эмне дагы бир мисал жазалы. 8 кемитүү 2 барабар 6га. Бул жерде биз бир канча амалдын маанисин эсептедик. Бул жерде жообу эмес, 2 кошулган 3түн жообу 5 эмес, 6 кошулган 1дин жообу 7 эмес. Биз бул жерде 2 кошул 3түн мааниси 5ке барабар экендигин эсептедик. Же болбосо 8 кемитүү 2нин мааниси 6га барабар экендигин көрсөтүп жатабыз. Башкача айтканда, мисалы, 5 барабар 2 кошулган 3 бул 5. 2 кошулган 3түн мааниси 5ке барабар экендигин көрсөтүп атабыз. Дагы бир мисал. Эгерде биз ушул эле санды, мисалы, мынтип жазсак болот. 3 кошулган 2 барабар 2 кошулган 3 деп. Бул жердеги биринчи амалыбыз, же болбосо туюнтмабыздын мааниси 5ке барабар. Ал эми оң жактагы туюнтмабыздын мааниси бул дагы 5ке барабар. Жана бул барабардык туура берилген. Башка бир мисал менен аткарып көрөлү. 6 кошулган 1 барабар 8 кемитүү 1. Бул жерде барабардыктын оң жагында жана сол жагында 2 амал берилген. Барабардыктын сол жагындагы амалдын мааниси 6 кошулган 1. Мунун мааниси 7ге барабар болуп жатат. Ал эми оң жактагы туюнтманын мааниси бул дагы 7ге барабар. Демек, бул жердеги берилген барабардык туура деп айтабыз. Кийинки мисалда карап көрө турган болсок, бизде эгерде 18 барабар 81 деген сандары берилди. Бул жерде берилген барабардык туурабы? Туура эмес, себеби биринчи саныбыз 18, ал эми экинчи саныбыз 81. Экөөнүн разряддык аталыштары бири-биринден өзгөчөлөнүп турат. Демек, бул эки сан бири-бирине барабар эмес. Анда барабар эмес деп жазабыз. Же болбосо, бул эки сандын бири-бирине барабар эместигин бул сыяктуу көрсөтүп койсок болот. Барабардыктын үстүн төз сызык менен сызып коебуз. Башка бир мисал аткарып көрөлү. 9 кемитүү 3 кошулган 2 кемитүү 0 барабар 0 кошулган 1 кемитүү 1 кошулган 8 дей турган болсок. Бул жерде берилген барабардык туурабы, туура эмеспи? Текшерип көрөбүз. Ал үчүн бул жакта биринчи амалдан аткарып баштайбыз. 9дан 3тү кемитсек 6, 6га 2ни кошсок 8, 8ден 0ду кемитсек 8. Туюнтмабыздын мааниси 8ге барабар. Эми оң жактагы туюнтманын маанисин эсептейбиз. 0го 1ди кошсок 1, 1ден 1ди кемитсек 0, 0го 8ди кошсок 8. Оң жактагы туюнтмабыздын мааниси дагы 8ге барабар. Демек, бул жерде берилген барабардык туура. Башка бир мисал аткарып көрө турган болсок, мисалы бизге 10 барабар 1 кошулган 0 деген туюнтма берилди. Амал берилди. Бул жерде берилген амал барабардык туурабы, туура эмеспи? Текшерип көрөбүз. Биз билебиз, 1ге 0ду кошо турган болсок, ал 1ге барабар. Ал эми 10 эч бир учурда 1ге барабар боло албайт, себеби 1 10дон кичине. Демек, бул жерде берилген барабардык туура эмес. Дагы бир мисал менен жыйынтыктайлы. Эгерде бизде 7 кошулган 1 барабар 3 кошулган 4 деген туюнтмалар бериле турган болсо, бул эки берилген туюнтма бири-бирине барабарбы? Текшерип көрөбүз. Биринчи сол жактагы туюнтманын мааниси 8ге барабар экен. Ал эми оң жактагы туюнтманын мааниси бул 7ге барабар. Демек, бул жерде көрсөтүлгөн барабардык туурабы? Туура эмес.